МТС-тин түз эфиринде артарап, менин атым Мирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Соңку кездери Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын жетекчилиги менен анын мүчөлөрүнүн бир бөлүгүнүн ортосундагы пикир келишпестиктер боюнча маалыматтар интернетте массалык маалымат каражаттарында байма-бай чыгууда жарыяланып жатат. Ал тургай маселени чечүүгө аралашуусун өтүнүп, президентке видео кайрылуу жолдошуп, ошондой эле көчөлөргө билборд жанагындай плакаттарды илгенге дагы күбө болуп жатабыз. Бүгүн биз ошол эмгекчилердин укугун коргойт деген мекеменин ичиндеги болуп жаткан окуялар жана анын келечеги жөнүндө талкууну кылууну туура көрдүк. Эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Түз эфирде талкууга катыша турган конокторду четинен тааныштыра баштасак, мен оң жагыман баштайын. Кыргызстандын туризм департаментинин мурдагы директору Максат Чаки жана ошондой эле президентке кайрылуу жолдогон ошол кесиптик кошундар федерациясынын мүчөлөрүнүн бири Венера Мамендиева айым, ошондой эле мен сол жагыман кете турмасак, Айнура Омарова Кыргызстандагы кесиптик кошундар федерациясынын укук коргоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары жана ошондой эле жаңы муун саясий кыймылынын мүчөсү Тимур Сарылаев. Алгач ошол окуя тууралуу, ошол талаш талкуу тууралуу билүү максатында ошол видео кайрылууну көрүп алсак, андан кийин ошол талкууга кайтып келсек менимче туура болот болуш керек. Азыр ошол федерациянын мүчөлөрүнүн биринин кайрылуусун, президентке болгон кайрылуусун көрүп алсак. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович, мен Токобаева Чынара Асекеевна 2000 жылдан баштап Кыргызстан Профсоюздар Федерациянын кеңешинин мүчөсү болуп иштеп келе жатамын. Коррупцияга каршы күрөшүңүздү биз толугу менен колдойбуз. Мен сизге жөнөкөй миңдеген профсоюз мүчөлөрүнүн атынан сизге, биздин президентибизге конституциянын, мыйзамдуулуктун гаранты катары кайрылып жатамын. Жакында Кыргызстан Профсоюздар Федерациясына Мирбек Асанакунов төрага болуп келгенине 2 жыл болот. Ал келгенден бери профсоюздар мыйзамсыз, коррупциялык иштер күч алып, профсоюздар чыр-чатак, улам-улам митинг, пикет орун алды. Асанакунов башкарган Кыргызстан Профсоюздар Федерациясы Асанакуновдун жардамы менен коррупцияга гүлдөп, өнүгүп, өсүп баратат. Мирбек Асанакунов федерациянын төрагасы катары жакшы иштерди кылгандын ордуна ал эмгек кодексин тебелеп тепсеп жатат. Профессионалдарды басым кылып, аларды кетирип, жумуштан айдап, ордуна өз кишилерин коюп жатат. Андан тышкары анын негизги иши профсоюздардын мүлкүн сатуу болуп калды, урматтуу президент. Мыйзамсыз иштерди Асанакунов кылып жатканын айынан биз кайда гана кайрылган жокпуз. Башкы прокуратурага, Финполицияга, сотторго аяктан дайын жок, жыйынтык жок. Биз билебиз, козгогон кылмыш иштерди анын аялы жогорку кеңештин депутаты, комитеттин төрайымы Гүлкан Молдобекова басып коюп жатат. Учурда Мирбек Асанакунов жетектеген Кыргыз профсоюздарынын уюму эмгекчилерди кордогон уюм болуп калды. Алардын кордогон, мүлкүн саткан уюмга айланды. Мен ар бир айткан сөзүмө фактылар менен далил кылып бере аламын, урматтуу президент. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен профсоюз мүчөлөрүнүн атынан кайрылып жатамын. Бизге профсоюз федерациясына жардам бериңиз, урматтуу президент. Сизден башка биздин үмүтүбүз калган жок, урматтуу Сооронбай Шарипович. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, интернеттеги YouTube каналында ошо Чынара Токобаеванын кайрылуусуна күбө болдук. Бир топ суроолорду, бир топ маселелерди көтөрүп кетти ошо кесиптик кошундар федерациясынын ичинде болуп аткан деп атап өттү да. Буларды баягы фактылар менен далилдейбиз деди. Анан Айнура айым, сизден баштасак, ушундай маселе болуп атабы? Эмне болуп атат азыр ичинде? Абал кандай? Мирбек Аскерович 2017 жылы Кыргызстан Профсоюздар Федерациясынын кеңешинин чечиминде шайланган.
ошол жерде баягы совет коллегиальный орган добуш берип, ошол эле кеңештин мүчөлөрү добуш берип, анан кийин көпчүлүк кол кармап ошо менен шайланганда, андан кийин эле азыркы тарапта тилекке каршы көптөгөн ушундай баягы массалык информациялык жактарга ушундай ар кандай передачалар кетип атат. Мен эми туура деп эч кандай мындай баа бере албайм, себеп дегенде мен ал суроолор түздөн түз баягы биздин жетекчилер тарапка же болбосо ошо кеңештин жетекчилерине айтылыш керек дейм. Ошон үчүн ушуга эле токтолом да мен. Биз ошо федерациянын жетекчилигине кайрылып, ошол тиешелүү жетекчилер келип ушул жерге суроолорго жооп берсин баягы суранганбыз, бирок сизди жөнөтүшүп анан бардык баягы суроолорго жооп бере тургандай мындай өкүлү катары аташты да. Анан демек Бул эми ошондой бир бул жооп берүүгө мүмкүнчүлүк беребиз деди да. Жооп бере аласызбы? Бул көпчүлүк айтылып аткан сөздөрдүн баары баягы жалпы Кыргызстан профсоюздарынын баягы иш-чараларына эмес, башка балким башка жактарды, башка интерестерди деп тараптан келип аткан нерсе деп түшүнөм. Ошон үчүн мен баягы профсоюздун жалпы иши тууралуу баягы эмгекчилерди кандай корголуп атат, кантип коргойт, ошол тарапка гана жооп бергенге укуктуумун. Себеби мен жетектөөчү жумушта турбайм да. Анан ошол башкалардын укугун коргой турган уюмдун кызматкерлеринин өздөрүнүн эмгек укуктары бузулуп атканы жөнүндө жогоруда кайрылууда күбө болдук. Ооба, бул жерде Чынара Сакеевна ошо тармактык республикалык профсоюз комитетинин төрагасы болуп иштейт. Андан тышкары ага чейин Кыргызстан профсоюздар федерациясынын астындагы курорт санатория боюнча биздин башкармачылык бар, ошол жерде жетекчи болуп иштеп келген. Жумуштан бошотулуп, анан кийин кайра сот аркылуу өз ордуна кайра келген. Азыркы учурда соттун чечими аткарылган, жумушуна кайра орногон. Анан эмгек кодекси бул кайра ордуна калууна келди. Укугу баягы сот аркылуу кайра жумушка орношулуп алган келген. Анан азыркы учурда билбейм эмнеге мындай кайрылуулар болуп аткан. Жок, ал бир эле өзүнүн атынан эмес, баягы бир канча кызматкерлердин атынан кайрылды да. Азыр канча кызматкер ошо сиздердин федерация жетекчилиги менен соттошуп атат? Ошо кызматтан кеткени боюнча. Менин билишимче, Чынара Сакеевнанын баягы жумуштан кеткендиги боюнча сот иштери, кээ бир иштери дагы эле жүрүп атат да. Бирок баягы жумушка кайра орнотуу деп уже күчүнө кирип, биз тараптан буйрук чыгарылган жумушка орнотулду. Андан сырткары сиз ошо Кыргызстан санаториясынын директору азыр бир жакта катышып отурган Венера эженин сотто иши бар. Ошол эле учурда жумуштан бошотулуп, азыр сотто иши каралып атат да. Андан сырткары башка иштер деле жок го, ошол эки жумушчу тарабынан мен билишимче, балким дагы сотко доо арыздар кетип калып, балким билбей калышым мүмкүн да. Венера айым, ошол эмгек кодекси бузулду деп президентке кайрылгандардын бири дагы сизсиз. Буга чейин ошо көчөдөгү билбордторго ошол президентке кайрылуу жолдоп көңүл бурушун, баягы көңүлүн буруу аракети болгонун интернеттен көргөнбүз да. Буга эмне себеп болду, эмне түрткү берди сизди ушинтип кайрылууга, өлкө башчысына чейин кайрылып чыкканыңызга? Бул эми муну бир аз түшүнүк, бир аз маалымат берип кетпесем, өтө туура эмес болуп калат. Бул жерге келген себебим дагы ошол рекламный щиттин ийлингени дагы бул жеке менин кызыкчылыгым эмес, жеке бул профсоюзда болуп аткан одону бул мыйзам бузулуп аткандын ошо кесепети да. Бул жерде мынакей биздин Айнура юристибиз, адисибиз айтып келип атат. Мына Токобаева Чынара Сакеевна муну дагы оңдой кетели. Ордуна кайра алынган сот менен мыйзам чегинде ишине кайра алынган деп жок, ал дагы туура эмес. Бүгүнкү эмеде бул жалган информация. Себеби деген туура суда исполнительдери менен келип приказ чыгарылган, бирок а кишиге печати да берилген эмес, укугу дагы ошо боюнча функциональный обязанности дагы ага кайра берилген эмес.
Себеби деген еще бул деген кыргыз курортту жалаң гана совет эле өзүнүн эмесин эле ликвидация деп өткөзгөн, сотту дагы ликвидация болбосун кыргыз курорт деп аяктан да сотун утуп келген бул кишичи. Бирок соттун негизинде утуп алган Токобаев өзүнүн ордунда отурат деп айтса болот. Бирок федерацияда мунун функциясын аткарттырбай атышат. Анысы бар. Себеби мен аны өзүм даже на себе испытать этип көргөнүм. Сотко барып атабыз. Кыргыз курорттон келе турган доверенностьтар федерация профсоюздан келип атат, хотя номенклатура ылдый жак болуп атат. Менин ответчигим кыргыз курорт болсо дагы федерациядан бизге ошо представительдер келип атат да, и өзүнө деле мисалы үчүн если суроо берсе, минтип деле кайрылганы бул кишинин майдан бери ордуна отургузбай атышат ошон үчүн. Анан биздин бул рекламный щит жазганыбыз боюнча, чыгарганыбыз боюнча мен айта кетейин. Биз мына Мирбек Асанакунов 2017 жылы 17 жылы 16 январда шайланган, действительно көпчүлүк добуш менен өткөн ушул выборларды. Бирок бул ошо өзүнүн резюмесинде анан кийин ошо трудовой книжкасын подделка кылган, что бизде уставда бар 5 жылдык стаж болуш керек баллотироваться эткенге именно на пост председателя деген. Ошону бул подделывать эткен. Кийин болсо анын баары тең ачыкка чыгып калган. Себеби деген член советтер, члендин мүчөлөрү сотко кайрылышкан, ГСБ финансовый полицияга кайрылышкан, генеральный прокуратурага кайрылышкан. Бирок тилекке каршы бул ГСБптен дагы уголовное дело ачылып, андан кийин уже представление должны были предъявить обвинение да, ошол жерден бир кандайдыр бир себептер менен уголовное дело прекращаться этилип калган. А жерден эми следователь дагы мына постановлениясы колунда турат. А жерден айтылган жок, мыйзам бузулган жок, ошон үчүн прекратилось дело деп. Ал жерден жазылып турат, ооба, бул жерге подделка документ болгон, бирок анын срок давности өтүп кеткен деп, ошондой деп чыгарып атат да. Анан бул эми мен ойлойм, бул эми мейли соттолуп кетпесин, срок давности өтүп кетсе, бирок ошо көз боюмочулук менен өтүп кеткен да бул председательге. Бул деген абдан чоң должность. Бул деген мен ойлойм государстве 4-5 человек депчи, бул чоң организация, общественная организация. Бул деген элдин ошо жөнөкөй трудящийлердин эмесин укугун коргой турган организация. А өзү лидер ошондой көз боюмочулук менен ошо жерге өтүп кетип аткандайын. Ошо жерден 30 член советти ушундай калп менен, ушундай жол менен бул өзүнүн дагы бир жолу, азыр бир аз убакыт өттү, 2-нчи жылга баратат, ишинен деле ошону көрсөтө алган жок. Кыскача айтсаңыз, мына азыр бир катар баягы кайрылууларда ошол Мирбек Асанакуновду ушундай коррупцияга барды, жанагындай кызматкерлерди куугунтукка алды жана башка деген сөздөр чыгып атпайбы? Бул баягы кызматтан кеткени үчүн эле ошон үчүн эле кайрылып аткан жоксуздарбы? Мисалы, буга чейинки Чынар айым дагы, сиз дагы ошо иштеп аткан кызматтан кеткенден кийин ушундай кайрылуу менен чыгып атасыздар да? Мен ошо биз мынакей 1 жылдан бери эле эмне талаш бул жерде? Эмне талаш болду? Биз сизге айтып берели. Бул мындайда себеби жерде эч кимдин өзүнүн интереси жок. Мисалы үчүн бияка айтып калган үчүн эле биздин юрист мен дагы ошо там мыйзамсыз же болбосо ошон үчүн келип атат деп жок. Мен бул жерде өзүмдүн жеке эмемди чечейин деп келген жокмун. Мен эми ал сотто жүрүп атат иш, азыркы убакта городской сотто. Ал эми өзү менен чечилер деп ойлоп атам да, өзүнүн убакыт мөөнөтү келгенден кийин. Бул жерде эң негизгиси эле бул эми негизи иш да жүрбөй атат. 2 жылдан бери негизи эле профсоюзда только эле жеке өзүнүн эле кызыкчылыгы эле болуп атат да бул жерде. Жерлерди сатыш керек, баягы санаторийлерди банкротко алып келип эле анын баарын сатыш керек. Мына ошонун яркий деле бизде примери бар. Чолпон ата турат, мына канча жылдан бери келаткан, иштеп келаткан. Бул деген жеке эле профсоюздук 30 киши эле чече албайт, бул элдин достояниясы. Эл мына кадимки эле тружениктердики болчу. Канча эл барып эс алчы. Азыр мынакей бир здравницага болсо дагы уже кыскарылып калды. Болчу. Мына уже бара турган, эс ала турган баягы Чолпон ата жок.
негизи ошол да. Бул жерде мыйзамсыз бизди жумуштан чыгарып койду же эмес, мына мыйзамдан чыгарып, мыйзамды бузуп жумуштан чыккан адамдар деле кайра восстановиться этип, кайрадан сот, закон Кыргызской республики никто не отменял. Баарыбыз закондун алдында тең дейбиз да, бирдейбиз, баарыбыз тең сыйлашыбыз керек. Ошол эле соттун чечими менен деле кайра эле жумушуна тура албаган адамдар а жерде көп. Как его, Султан Абдыкеримович деген зам, или по туризму, как вот фамилию сейчас вот Абдыкеримов. Андан ары Айгүл Мусаевна деген бар, анын баары эле жүрөт. Андай адамдар көп эле санап берсек. Просто бүгүн ошо немеге билбей калдым, болбосо болгон фамилия. Бул жерде бир 20 чакты кишидей азыр соттошуп жүрөт. Жалаң эле ушу профсоюздун ичинде эле ал. Өзүнүн функция профсоюздун өзүнүн функциясын кантип аткарат? Өзүнүн ичиндеги пароктон чыкпай, өзүнүн ошол имаратынан чыкпай эле ошончо бузуу, баягы законду, просто трудовой кодексти бузуп отурган адамдарга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул азыр кесиптик кошундар федерациясынын ичинде болуп жаткан окуялар боюнча кыскача маалымат алдык. Азыр рекламалык түрмөк болот, анан кийин биздин эксперттердин дагы бул боюнча пикирлерин, жалпы эле ошол федерация, ошо кесиптик кошундар федерациясындагы абал боюнча, анын келечеги боюнча болочокто боло турган реформалар боюнча дагы талкуу болот. Биздин каналдан эч жака отурбай туруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, НТС каналынын түз эфиринде Ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Кийинки суроону ошо Тимур мырза сизге жолдосом. Жаңылбасам, сиз дагы ошо федерацияда иштегенсиз мурда. Соңку окуяларга кандай баа бересиз? Рахмат. Коомчулук, телекөрүүчүлөр туура түшүнүш үчүн мен айтып коеюн, мен федерациядан Айнур эжем турат. Өз каалоом менен кеткен, бирок ошого мажбурлашкан. Бул 3,5 жыл мурун. Азыр федерацияда эч кандай кызыкчылыгым жок, эч кимге да тартпайм, болгону калыс сөздү айтып атам да. Анан тилекке каршы бул жерден мен бияка чакырганыңызды ойлогом, ошо төрага өзү болот, ошо төраганын орун басарлары болот, же жок дегенде ошо аппарат башчы болот дегем да. Анткени суроолорду ошого берейин, болуп жаткан иштер боюнча да көп маселелер бар, ошолор боюнча суроолорду берейин дегем да. Ал эми сиздин сурооңузга мен мындай жооп бере турам да. Ачуу чындыкты айтыш керек, тилекке каршы учурда профсоюздарда федерациясында абал өтө оор, өтө начар, өтө жат көрүнүштөгү ыплас иштер болуп атат да ал жердечи. Тилекке каршы азыр жетекчиликтин конкреттүү түрдө ошо төраганын ишмердүүлүгүнүн айынан жалпы профсоюздук кыймылга Кыргызстан боюнча ушу 730 000 адам мүчө бар, мен жаңылбасам эже. Ошонун баарына тең азыр чек келип атат. Көпчүлүгү ансыз деле профсоюз боюнча туура эмес негативдүү пикир бар. Профсоюз дегенде эле баягы путевка таратмай организация катары кабыл алышат да. Себеби акыркы учурда мына массалык маалымат каражаттарында профсоюз минти, профсоюз тигинти, тиги жерди унутат, тиги жерди басып алатат дегендиктен ого беш бетер анга кирип баратат да. Анын баардыгы эмнеден келип чыгып атат? Анын баардыгы тең ошо жетекчиликтин туура эмес жүргүзүп аткан саясатынан. Ал жерде ошол саясаттын эң негизги себеби тилекке каршы учурда ал сиздин, менин, же биякта турган, же ушу НТС иштеген кызматкерлердин укуктарын коргоо эмес. Ал жерде болгону ушу мүлк талаш. Анткени Советтер Союзу учурунда түзүлгөн ондогон, жүздөгөн Кыргызстан боюнча балдарды жанагы лагерь деп коет эмеспи, ошо лагерлер, пансионаттар, курорттор, профилакториялер жана башка түркүн токой объектилер бар Кыргызстан боюнча. Анын баасы эми эбегейсиз. Мына ошол жерге көз арткандар бар да. Дагы бир мындай свежийраак маалыматты айтайын. Мына учурда бүгүнкү күнү ошол эле жанагы профсоюзга тиешеси бар Бишкектин борборуна жайгашкан Достук мейманканасынын жетекчилигине карата бир кандайдыр бир түрдөгү түшүнүксүз басым кысым иштер башталды. Алар кандай болуп атат? Алар баягы текшерүү, финансылык ишмердүүлүгүн текшерүү болуп атат. Мына ушундай болуп атат. Федерациянын тарабынан. Мына ушундай иштер жыйынтыгында нааразычылыкка алып келди. Мына бул жерде Венера эже, буга чейин мына Чынар эже чыгып сүйлөп атпайбы? Алар эмнеден келип чыкты? Бул жерден төраганын жана жетекчиликтин жүргүзүп аткан саясатына каршы болгондуктан келип чыкты. Мына Айнур эже айтып атпайбы? Тиги соттон ишке тургузулду, тигинден мындай депчи. Ооба тургузулду, формально. Бирок анын мөөрү жок. Анын кабинети бар, бирок кабинетинде кызматкери жок. Бир дагы кагазга кол койбойт. Анын ишин башкалар аткарып атат. Анан федерация, профсоюздар федерация бул сиздин менин укуктарыбызды коргоонун ордуна ичиндеги кызматкерлердин укуктарын тебелеп аткандан кийин анан кийин сырттагы жөнөкөй карапайым эмгекчилердин укуктарын коргойбу деген
суроого өзүңөр эле жооп берсеңер кандай коргойт? Естественно коргобойт. Мына айта турган болсок, мен ушул ойду 19-июлда президентке түз кайрылгам да. Ушу жыйында айткам. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мына мындай иштер болуп атат, кат менен да кайрылгам. Бирок ошо кайрылуунун себеби бул жерде менин жеке кызыкчылыксыз эле мындай жалпы эле ошо профсоюзга күйгөн үчүн кайрылып аткам да. Мен ал жерден кеткем, ал жерде эч кандай эч нерсем жок. Бирок учурда профсоюз күндөн күнгө начарлап баратат. Бирок ошол эле кезде профсоюзда миллиондогон акчалар бар. Бул деген төраганын же болбосо ушул бир кичинекей ууш топ адамдардын акчасы эмес да. Бул деген эмгекчилердин, мына сиз деле ай сайын алган айлыктан 0,25% ай сайын которуп турасыңар. Жылына 240-280 миллион сомго чейин акча топтолот. Мен өткөн анализдеп көрдүм. 2010 жылдан баштап 2017 жылдын аягына чейин 1,5 миллиард сом топтолуптур. 1,5 миллиард сом кандай иштетилди? Кандай нукта иштетилди? Ал кандай андан канчалык деңгээлде пайда болду? Ошонун баарын ойлонуш керек да. И учурда тилекке каршы ушундай тенденция улана берсе, эртеңки күнү профсоюздун келечеги боюнча чоң суроо коюлат да. Ал эми дагы бир кайталай кетейин, телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүнчү. Мен деле азыр профсоюзда мурунку коллегаларым көрүп атса керек. Төраганын кесепетинен жалпы профсоюздун кыймылына аябай чоң доо кетип атат. Мына ошол доону жок кылыш үчүн, жокко чыгарыш үчүн профсоюздун ишин түзөш үчүн төрага боюнча маселени чечиш керек. Башка маселе жок ал жерде. Бир катар маселелер көтөрүлдү. Жогоруда эки коногубуз тарабынанчы. Сиздерде жооп барбы? Кийинки кезек бергенге чейин. Сизди бүгүн ыйгарып окутуу өкүл катары жөнөттү да, ошон үчүн жооп берсеңиз. Кайсы боюнча биринчи жооп берейин? Эми Венера Женат айтканы боюнча жана Чынара Асекеевна эжекенин иши боюнча жогоруда айтып кетти, баягы соттун чечими ишке ашырылды депчи. Бирок жанагы мөөрүн бербей жатат, кабинеттин бербей жататкан деген жерге токтолуп кетейин бир аз. Бул жерде жанагы ошо Чынара Асекеевна башкарган башкармачылык курорттордун Ал маселе бул ички маселе экен, бул жалпы чоң андан глобалдуу маселеге токтоло турган болсок, мисалы эмгекчилердин чогулган каражаттары ошол бул жерде 0,25% кандай жумшалып атат, ошол боюнча анан кийин эмгекчилердин укугун коргой эле кордоп атат деген. Бул жерде 0,25% боюнча бир аз тактап кетейин. Себеп дегенде бул 0,25% чынында эле баягы соцфонддун бюджетине кетет да. Бул жерде баягы жеке кызматкердин эмгек айлыгынан эмес, баягы ошо бир мекеменин ичиндеги жалпы баягы заработный эмгек акынын фонду болот да. Ошо фонддун эсебинен 0,25% ар бир жумушчуга баягы иш берүүчү тарабынан которулуп берет да. Бул акча баягы жеке кызматкердин айлык акысынан эмес, баягы иш берүүчүнүн фонд зарплатасынан кетет да. Бул акчалар бүт полностью эле баягы профсоюздун чөнтөгүнө түшпөйт. Бул көпчүлүгү баягы социальный фонддун казынасына түшөт да. Ошол жерден кандай бир проценти, канча миллион деген так айтып бере албайм, профсоюз уюмуна бөлүнүп берет, баягы эмгекчилердин баягы ден соолугун чыңдаш үчүн да. Бүт эле ал сумма мен билгенде 5 жылда бир жолу бар 5 берген укуктуу болсо керек. Бирок мен билем, кесиптештерим же айлана чөйрөмдө жүргөн досторумдун 5 жылда бир ошо профсоюзда бир атай жолдомо алдым эле баланча жака эс алдым деген угуп аттым да. Бул жерде баягы жана бөлүнүп берген акча баягы биздин баягы баардык профсоюздун мүчөлөрүнө же болбосо баардык эмгекчилердин эс алганына толук жетпейт да. Анткени баягы өкмөттүн токтому бар да, ошол бекер путевкаларды, ошо фонддун эсебинен бөлүнгөн бекер путевкаларды баягы коллективдин санына жараша анан очередке тургузуп анан бөлүп берет да. Ошон үчүн көпчүлүк баягы биздин жарандар ошо бекер путевканы алганга баягы кезеги жетпей калат же болбосо башка жолдор менен башка адамдарга берилип кетет да. Кимдерге берилип кетет? Кимдер тарабынан берилип кетет? Бул жерде деген баягы арыз аркылуу берилет да. Ар бир мекемелердин профсоюз уюмдарына путевка бөлүнөт. Ошол жерден иштеген адамдар арыз жазып анан баягы баштапкы профсоюз уюмунун төрагалары бөлүштүрүп берет да. Максат мырза, мына сиз ошол туризм департаментин жетектеп анан бул жаатта иш кылып жүрөсүз. Анан ошо федерациянын карамагында бир канча ошо эс алуучу жайлар, ошол эле туризмди өнүктүрө турган бир потенциал ошо Союзбандан калган чоң бир мүлк бар. Анан ошону пайдалануу анан бүгүнкү күндөгү абалга кандай баа бересиз? Туура нукта кетип баратабы? Же туура эмес болсо эмнени оңдош керек сиздин пикирлериңиз? Туристтик жагын карасак, эми бул федерацияны, профсоюздар федерацияны мен Кумтөр менен салыштырат элем да.
потенциал боюнча. Бул отрасль образующий потенциальный федеральный уюм деп коет да. Ушул уюмдун азыр мен жаңылышпасам составында 30га жакын курортный санаторный учреждение бар. Мына жогоруда айтып кеткен Чолпон Атада илгертен келген флагман болчу да. Биздин туризм союздан белгилеп аткан флагман бир предприятиелер. Ал убакта мисалы могул биз азыр мактанып жаткан Каприз, Радуга деген азыр аябай сонун курулуп, алар жок да жыттанчы эмес. Бул элдин баары тең ошо жака салчу. Ошол эле Галбысы көл мисалы Жалал Абад санаторный курорту, Ысык Ата дегендер жана башка деген ушунда 30га жакын. Ошол эле достук мен билишимче бардыгы. Анан булар 90-жылдардагы туристтерди тартуу боюнча потенциал аябай күчтүү болчу. Туристтердин баары ошол жака келчү, Өзбекстан, Казакстан, Россиядан да. Анан мен жеке талдоом боюнча бул ар бир объект 10 миллиондон 60 миллион сомго чейин доход алып келе алат. Эгер ошонун баары тең 30га көбөйтсөңүз, бүгүнкү күндө эле потенциал бар. Эгер анын баары тең ошону көбөйтсөңүз, мен жеке талдоом боюнча 1 миллиарддан 3 миллиард сомго чейин бюджетке доход алып келет. Мынакей кактыгача жатат. Биз болсо азыр налогду көбөйтөбүз, же светтин көбөйтөбүз деп өкмөт мындай айтканда башын тырмап атпайбы? Мына ушул жерде алтын жатат да. Тилекке каршы, бирок тилекке каршы. Анын баарына мен Тимур мырза кошулам. Негедир жасалма түрдө банкротко алып келип атат. Жасалма түрдө. Эгер азыртан мисалы бизде мына туризм чөйрөсүндө тогон эксперттер бар, бизнесмендер бар. Эгер ушул Чолпон Ата пансионаты иштей албай калды деп туруп, ошолорго көрсөтсүнчү, алар күлүшөт. Алар ошо берсе, ошо жарым жыл ичинде ошол пансионатты көтөрүп да берет, инвесторду тартып да берет. Ошол канча жанагы мен баардын кошкондо эсептесе бир 100 миңден ашык туристти тартып келе ашат да. 30 миң, 30 санаторный курортный учреждение. Бирок тилекке каршы эмнегедир бул профсоюз федерациясы буларды өркүндөтпөй, өзүңүз деле барып атасыз, көрүп атасыз. Ошол эле көл тараптагы, мына биздин чүйүн ичиндеги түштүк тараптагы ошол санаторный курортко тилекке каршы киргенден коркосуң. Кулап аткан жери кулап атат. Албетте баары деп айтпайм. Жакшылар да бар, бирок көпчүлүгү бүгүнкү күндө эмнегедир предбанкротный состояние. Же мындай айтканда убыточный предприятие. Ошол мүмкүнчүлүк бар, ошондой шарттар түзүлгөн эң жакшы мен билгени ошол союздун алдында баягы анда азыркыдай капиталдык жашоо болбогондон, капитализм болбогондон мындай эң жакшы деген орундардын баарын, эң жакшы баягы мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы берилген да. Анан имараттары курулган. Эмнеге мындай бүгүнкүдөй абалга, эмнеге мындай банкроттук абалга келип атасыз? Бир гана нерсени айта алам, бул менеджмент. Менеджмент дегенде бул башкаруу системасы. Жетекчиси мен бул жерден мен ички мисалы проблемаларды билбейм, бирок любой эле ишкананын бирден бир ошол иштей албай жатканы бул жетекчиликтен да, тилекке каршы. Мына азыр мен да бир цифраны угуп калдым, 1,5 миллиард. 1 миллиард сом топтолот экен депчи. Эми мен деле азыр кичине шок болуп атам. Бул 1 миллиард сомду мейли эми жарымыбыз же жарымдан көп ошол путевкаларга кетсин. Бирок ошол эле предприятиелерди көтөрүү боюнча, туристтерди тартуу боюнча, ичиндеги сервисти коюу боюнча эмнеге жумуша албайт? Мен мисалы департамент туризм жетектеп турганда аларды эч көргөн эмесмин. Анан акыркы жылдардагы биз дагы угуп атабыз, тилекке каршы ситуация абдан начарлап бараттыр. Мен бул жерден дагы баса белгилеп кетирем, отраслеобразующий уюм. Бул мындай айтканда бир тармакты жөн эле өркүндөт эмес, ошону түзгөн уюм бул профсоюз федерациянын ичине кирген санаторный курортный учреждениялер. Бир да уюм мынча санаторный курортный учреждение жок. Мисалы бир мекениники бир эле бир дом отдых болбосо кичинекей чакан өзүнүн сотрудниктерине. А бул жерде мамлекеттик деңгээлде, мамлекет деген эмес, даже биз СНГ, КМШ өлкөлөрүнүн мындай айтканда тейлей турган канча бир топ учреждение турат, бирок тилекке каршы алар же предбанкрот болуп атат, же болбосо убыточный. Мен таң калам бугачы. Акылга сыйбастык нерсе. Рахмат, азыр Тимур мырзага сөз берген мурда бизде кыскача жарыя бар экен, анан талкууга келебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, МТС каналынын түз эфиринде Артарак программасын көрүп жатасыздар. Бул жолу биз Кыргызстандагы кесиптик кошундар федерациясынын ичиндеги болуп жаткан баягы талаш тартыш жана ошондой эле анын келечеги жөнүндө талкуу куруп жатабыз. Ушул жогоруда сөз болду, Тимур мырза, мына потенциалы, мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок мындай банкроттук абалга кептелди депчи. Эмне себеп деп ойлойсуз сиздин пикирде? Мен жана башында айтып кетпедим, баардыгы ушу жетекчиликтен башталат депчи. Буга чейин дагы ар түрлүү төрагалар болгон. Ошол Кыргызстан профсоюздар федерациясы канча бери ушу 25-27 жылдан бери баардык жанагы эс алдыруучу объектилерин жыл сайын четинен кыркылып келе берген да. Мисалы бир объектте 30-40 гектар болсо, ал жылына 5 соток кетип, 10 соток кетип атып, көпчүлүгү ушинтип майдаланып кеткен. Азыр дагы учурда мен ошо так айта албайм, бирок четинен угуп атам. Ошол эле Чолпон Атада ушундай эс алуу үйлөрү бар да, пансионаттары. Алар дагы менин жеке божомолумда
атайлап мындай банкроттук абалга алып келинген да. Себеби аны бир арзан баа менен бир аффилированный өзөрү менен бир байланышы бар, түздөн түз болбосо да кыйыш түрдө байланышы бар фирмалар аркылуу аукционго чыгарып, өзүлөрү ошо жерлерди чыгарып алуу максатында ушундай операциялар жүрүп атат да. Аны мисалы билбеген кишиге билмейт болуш керек, бирок профсоюздун ичиндеги ошол эле кеңештин мүчөлөрү деле билет. Ошол боюнча бир топ чыр-чатактын да себепкери да ошол болуп атат да. Анткени жашнакай Чолпон Атанын борборунда мисалы жайгашкан 20-30 гектар жери бар, эң баалуу Кыргызстан боюнча жердеги турган, иштеп жаткан, эми жакшы иштебесе да бирок иштеп келе жаткан, эптеп өзүн өзү багып келе жаткан курорт, мисалы пансионат туруп эле 1-2 жылдын ичинде эч нерсеге жарабай эле банкроттук абалга келип калып атат да. Мунун мисалы логиканы деле кошуп ойлонсок деле киши түшүнөт да. Ал эмнеге келип атат? Ал жерде жеке кызыкчылык да. Бул жерде мына баштан айтып атпаймынбы? Тилекке каршы азыр федерацияда ушундай абал болуп калды. Төраганды тарабынан, анын командасы тарабынан бул жерден бирден бир эле кызыкчылыгы бул адамдардын, эмгекчилердин укугун коргоо эмес. Ошол жерде мүмкүнчүлүк бар да, эптеп бир нерсени чыгарып алуу болуп атат да. Бул боюнча дагы аябай көп маселелер көп да. Ошол. Айнур айым, азыр кесиптик кошуундар федерациясынын карамагында канча объект бар? Мен так айта албайм бул суроону, канча объект бар деп. Анан банкроттук абалда турган объекттер барбы? Бул жерде Чолпон Атан айтып атышат, эс алуу үйү, убагында чынында эле аябай жаркырап сонун үй эле. Эс алуу үй эле азыркы ошо бир 2 жылдан бери азырынча иштебей турат. Ичинде аябай эле. Эмне себептен иштебей турат? Бул банкрот болдубу? Бул жерде банкрот болгон жок. Анткени ал жерде баягы убагында ошол эс алуу үйүнүн директору налогторду төлөбөй келген да. Жерге көп аябай миллиондон ашып кеткен да. Ошол налогтор жерге төлөнгөн дагы башка налогтор быйыл ошо федерация тарабынан управление ликвидация болгондон кийин ошо налогтор төлөнүп берилди да. Бул налогторду төлөмөйчө ал жерди иштетүүгө биздин чамабыз жок болчу да. Анткени негизи эле аябай состояниясы аябай начарлап кеткен да. Анан бул жерде жалаң эле баягы баардык эле федерацияны күнөөлөгөн туура эмес. Начарлап кетти, анан ошол баягы төлөп бергенге мүмкүнчүлүгү жетпей калды да ошо объектине. Жалаң эле баягы жалпы федерациянын күнөөсү жок. Бул жерде ошол үйдүн жана Чолпон Ата эс алуу үйүнүн баягы директоруна дагы күнөө бар деп ойлойм. Себеби баягы убагында бул суроолорду көтөрүп чыккан эмес да. Ушундай налогторду төлөй албай атам, ушундай кыйынчылык болуп атат, ушундай банкрот болоордун алдындабыз депчи. Анан ошо былтыр дагы быйыл дагы көптөгөн суммадагы налогто федерация тарабынан төлөнүп берилди. Анан ошо келаткан сезонго иштейби деп ачык айта албайм. Анткени аны абдан оңдоп түзөө жолдору керек да. Андан сырткары дагы бир санаториясы бар, Кыргызстан санаториясы. Венера эже баягы мурунку директор, ал дагы абдан начар состояние болуп атат, предбанкротный деп айтсам болот. Тоже аябай эскирип, акча, көптөгөн акча салуулар керек да аяка дагычы. Анан ошол объектилерди, мисалы азыр бизге дагы телефон чалуулар болуп атат деди. Биринчиси ошол аялы ошо жетекчини, федерациянын жетекчисинин ошо жубайы, ошол профилдик комитеттин төрайымы болуп отурганы бул баягы кызыкчылыктар кагылышы болот деген пикирин билдирди. Мага азыр кулагыма айтып атат. Экинчиси ошо Жыргалаң деген пансионат болгон. Азыр ал жерде мал жайылган бир ушундай бир жерге айланды. Ушуну бир жеке менчиктерге, же болбосо бир жеке бизнесмендерге, башкаларга берип, мындай иштетсек эмнеге болбосун деген сыяктуу маселелер көтөрүлүп атат. Ушул сыяктуу мисалы сиз жогоруда айтып кеттиңиз. Баланча үй токтоп турат, түкүнчө токтоп турат, ушундай налог төлөй албагалык деп. Ушуга эмне түрткү берди? Элдер келбей койдубу, же болсо жери начар болдубу, же башкаларга караганда баягы башка жеке менчиктерги көлгө жакын болуп туруп алдыбы, же кандай? Бул жерде жанагы ошо профсоюздук эс алуу үйлөрүнүн сервисинин начарлыгы да. Кечирим суранам, азыр биздин сөзүңүздү бөлүп коеюн, бирок азыр мына көрөрмандар көрүп атат, Кыргызстандын баары көрүп атат. Азыр профсоюз деген эле кайра ошо путевка менен аны эс алдыруу менен алектенип кетип атабыз да. Бул жерде маселени деген ушул негизин мындай туура жагын карайлы да. Анткени профсоюз деген бул эс алдыруучу организация эмес да, биринчи иреттенчи.
бул эң негизгиси бул укук коргоочу организация да. А бул жанагы эс алдыруучу жагы бул союз учурунан мындай бөлүштүрүү функциясы калып калган да. Анан азыр биз баягы эле кайра эле баягы жер, мүлк деген маселеге кетип калдык да, ооп кеттик да. Биз кайра кайтып келели. Мисалы, сиз жакшы билесиз да, Батышта, Россияда, Европада, АКШда профсоюздар кандай иштейт? Керек болсо өкмөттүн алдында, парламенттин алдында маселелерди коюп коет, туурабы? Агрессивдүү керек болсо профсоюздар бар. Алар түздөн түз мамлекеттин саясатына эмгекчилердин укуктарын коргош үчүн өзүлөрүнүн позицияларын белгилеп, түздөн түз маселени коюшат. А учурда Кыргызстан профсоюздар федерациясы андай позиция барбы? Андай позиция жок. Позициянын ордунда поза бар. Акыркы 2 жылда мейли болуп туруп, профсоюз ошол жанагы объекттер өлүп кетсин, банкрот болсун, ал жөнүндө сүйлөшпөй эле коелу. Күнөөлүү эмес экен профсоюзчу. Мындай эле маселе коелу да. Акыркы 2 жылда азыркы иштеп аткан төрага бир да жолу ушул парламенттин ичинде чыгып сүйлөдүбү? Укук коргоочулардын маселесин көтөрүп сүйлөгөн жок. Өкмөткө айттыбы? Айткан жок. Президент менен жолуктубу? Жолуккан жок. Мына маселе ошондо. Демек, учурда Кыргызстан профсоюздар федерацияны Кыргызстандагы эң чоң коомдук уюмдун, эң чоң коомдук бирикменин мүлкү бар, өзүнүн акчасы бар, каражаты бар, килейген аппараты бар, 30-40 киши иштеген, пресс-службасы бар, бардык мүмкүнчүлүктөрү бар организация эмне кылып атат? Эшек такалып атат. Маселе ушунда. Маселе тиги объект же Кыргызстан же Чолпон Ата банкрот болуп калды эмес. Эртеңки күнү сенин, менин, Максат мырзанын, Венера эженин, Айнур эже кокустан жумуштан айдаса, ким коргойт? Эч ким коргобойт. Мына Айнур эже баягы өзүнүн кызматына жараша айта албай атат. Мунун андай деңгээли жок. Тилекке каршы ошо жерде федерациядагы отурган мырзалар бул ишини жөнөтүп атат, өзүлөрү келбестен. Уят нерсе да. Биз эмне жөнүндө сөз кылып атабыз? Вот маселе ушунда да. Ошол укук маселесине келе турган болсок, мына Венера айым, сиз 1 жылдан бери ошо жумуштан кеткенсиз, анан сиздин укук ошо өзүңүз ушул федерациянын мүчөсү катары укугуңуз корголдубу? Жок, бул жерде менин укугум корголмок турмак, наоборот тебеленип атат деп айтсам болот. Ким тарабынан? Именно бул жерде эми профсоюздун атынан деп мен эч ага жакын эмесмин андай сөзгө. Бул жерге мынакей бул жерде мисалы Тимур мырза айткандай эле бул башынан балыкка сасыйт дегенге эле келатат да. Мына 2 жылдан бери буга чейин мен 3 уже председатель менен иштеп келдим. Эч убакта эми болгон баарыбызда банкротко келаткандарга бир кандайдыр бияк жака бөлүштүрүп көбүрөөк каражатты ар жагын оңдочу элек биягына коротуп ушундай бир кандайдыр бир ортодо маселелер чечилчү эле да буга чейин. Анан кийин ушу бул азыркы 2 жылдын ичинде эле бүт баары эле банкротко эле кетип атат. Аны баарыбыз деле билип атабыз. 2 жылда эле болуп калган жок ал банкрот. Но кандайдыр бир маселелер чечилчү. Бир общий эме менен чечилчү да. Анан бул жерде сиз айтып атпайсызбы, менин укугум корголду. Менин укугум кайдан корголот? Коллегияда мисалы үчүн ее отстранить деп жазып атса, приказда кыргыз курорт жазып атат. Уволить по статье деп, мисалы үчүн. Мен только ошону менен эле соттошуп атам. Азыркы кездечи уволить менен отстранитти билбегенден кийин федерация процесс мен ойлойм. Менин ошо жерде иштеп, менин укугум ошончо кор болуп аткандан кийин, тебеленип аткандан кийин, жөнөкөй адамдын биз укугун коргой алабызбы? Мисалы үчүнчү, искусственно 1 жылдан бери затягивает. Бир эмеден райондон менин бир процессим чыга элек. Ал бул жерден эми мен өзүм жөнүндө айтайын деп келген эмес элем, бирок эми ушунчалык суроо болуп аткандан кийин берде эми өзүбүздүн мынакей чогуу иштеген эле кыздар турат. Сиз ошону сурап аткандан кийин мен айта кетейин. Бул жерде мен тараптуу кадимкидей эле гонение болуп атат. Гонение болуп атат. Мына мени не только жумуштан чыгарыш керек болду. Эми азыр жумуштан чыккан аз келгенсип, мен азыр булар уже выживают мени, преследуют меня. Мени деген кандай коркунучтуу немелер менен эметип атышат. Уже бир болбогон кайдагы бир атайын ходатайстволор, мүлкүн алгыла, өзүн камакка алгыла деген бир мындай бир сумбурный, бир кандайдыр бир ходатайстволор чыгып атат. Даже уже соттор, мен абдан мындай бир жаман ойдо болчумун, сотторго дагы мен ушу өзүм ушуну менен сталкиваться этип өзүм байкап калдым. Оказывается, бар экен принципиалдуу, мындай өзүнүн ишин так билген, все-таки специалисттер бар экен, соттор бар экен. Мен ойлогом, таптакыр эле бул соттор деле иштебей калганбы же кандай деп. Ага да жарым жыл сотторго дагы мына жубайы абдан чоң басымчылык кылып келатты.
кадимкидей эле ал ачык эле айтылып атты. Жогорку кеңештен ушундай деген киши ушундай болуп атат, положенияңыз мындай болуп атат деп деле айтып келип атышты. Аны эми өз жагымды эле айтпай, башкасын деле фин полиция жагынан деле мына сиз айтып атпайсызбы, бул баннерди эмне себептен ушуга бардыңыз деп. Бул биздин уже крайний мера болчу. Биз деген генеральный прокуратура канча жолу кайрылдык, канча митингтерге чыктык. Финансовый полициядан 2 жолу мунун иши жабылып калды. Ошондуктан Айнур айым, мына ушул эмгекчилердин укугу маселеси башында да көтөргөн элек, азыр дагы ачуу сөздөр айтылды да, ошол укук маселеси сиздер тарабынан төбөлөнүп аткан ошол профсоюздар башкалардын укугун баягы коргоонун, ошолордун баягы жана эмгек берүүчүлөрдүн баягы басмырлоосунан баягы аларды калкалай турган укуктук баягы жардам бере турган уюм да негизи түп тамыры максаты. Анан ошол нерсе, ошол баягы өзүнүн максатында ишке ашпай, керек болсо өзүнүн кызматкерлерине ушундай болуп атат деп айыптоолор болуп атат да. Жооп барбы? Бул жерде мындайда Венера эжени бул жанагы башкармачылыктын жетекчиси жумуштан алган сизде. Бул жерде Кыргызстан профсоюздар федерациясы жумуштан алган эмес да. Себеп дегенде Венера эже иштеген номенклатура ошо управление курорттордун башкармачылык тарабынан жумуштан бошотулган да. Бирок ошол эле учурда баягы мүчөңөр катары мындай укугун коргодуңуздарбы? Бул учурда мындай болуп калат. Азыр баягы управление ликвидацияга болсун деген чечим кабылгандан кийин управлениянын баягы болгон укуктарын управленияга берилген баягы доо арыздардын баары тең баягы федерация профсоюзов баягы менчик катары иш алып барып атат да. Себеп дегенде баягы управление же ликвидация болсун же таптакыр болбой калсын деген баягы. Демек ошол баягы мурдагы башкармалыктын ишин улантабыздар, Ошо баягы мурдагы кызматтан алгандарды ошол боюнча калтырып. Ошон үчүн биз азыр ошондой. Анан жаңа жогоруда баягы эмгекчилердин укугун коргоо боюнча бир билдирүүлөр менен чыккан жок, жетекчилик жанагындай бир. Бул жерде эмгекчилердин укуктары таптакыр эле корголбой калып атат деген бул калп нерсе да. Укуктарын коргоп атасыздарбы? Канча укук коргодуңуздар? Статистика маалыматтар бар? Мен өзүм юрист катары мен ошол профсоюздун мүчөлөрүн сотко чейин алып барып жумушка орноштурган күн учурлар бар да. Бул жерде таптакыр эле баягы профсоюздун иши жүрбөй калды деген баягы бир аз жаңылыштык болуп калат дейм да. Кандайдыр бир баягы башка жеке иштер, туура эмес иштер болуп аткандыр, бирок азыркы учурда укуктар корголуп жатат. Кайрылгандар баардыгын коргоп атасыздар. Тимур өзү билет, кайрылгандар бар. Күн сайын 10дон ашык кишилер келип консультация алып кетет. Андан сырткары баягы сотко чейинки, соттон кийинки сот учурундагы жардамдар көрсөтүлөт. Ордуна орнотулган жумуштар бар. Эгерде кааласаңар мен мисал келтирип кетем. Таптакыр иш токтоп калган жок. Бул жерде баягы ойдогудай баягы өз максатында жүрүп атабы? Жок. Эң жогорку деңгээлде таптакыр токтоп туруп, бирок мурдагыдай жогорку деңгээлде жүрүп атабы? Туура, жакшы, аябай жогорку деңгээлде жүрүп атат дегенден алысмын, бирок жок, эмнеге жогорку деңгээлде жүрбөй атат анда? Бизде мындай да. Жогорку деңгээлде жүргөнгө ким тоскоолдук кылып атат? Эң баягы башкы орган болуп, биринчи кезекте баягы мамлекеттик органдар менен иш алып барыш керек да, устав боюнчачы. Ал эми эмгекчилердин жеке кызыкчылыгы бул жерде тармактык профсоюз уюмдар бар да, ошолор коргош керек да. Анан баягы жерлердеги правком уюмдары коргош керек да. Азыркы тарапта бизде 21 тармактык. Кетип коюңуз, мен азыр сөздү бөлүп коюн. Азыр мен бүтөйүн. Сөздү бөлүп коюн, азыр сиз айтып коесузбу, эмгектер кыскача. Менен бул сөздү айтпай эле коеюн дегем, 3,5 жыл мурун 2015-жылы кеч күздө мен өз каалоом менен кеткем да, ал жерде федерациянын ичинде иштеш мүмкүн болбой калган. Мен каалоомдо эле жок болчу. Бирок ошондо сиздин бөлүм башчыңыз Бреево ошо келип айткан: "Тимур, сен өз каалооң менен заявлениеңди жаз, анан кете бер, администрация ушинтип кет деп атат, анан кийин компенсацияңды аласың, анан өз каалооң менен арыз жазып кетсең, анан баары дурус болот. Антпесең анда соттошобуз дегенде мындай болот" деген да. Мына сөзүн токотор жер. Ал маселе боюнча Айнур эже сиз билесиз. Да. Туурабы? Баары билет. Чындыгында сөздүн түркү ушунда да. Анан тиги айтып аткан нерселериңер сотко бардым, тиги анын баары лирика. Рахмат эме Максат мырза, мына жалпы маселени, баягы укук маселесин, жанагы мүлктөр боюнча бир топ нерселерге күбө болдук. Көп нерселер, жаңы нерселер айтылды. Анан профсоюз уюму мындан ары керекпи ушундай уюм бизге, Кыргызстан үчүн сиздин пикирде? Кыскача айтып кетсеңиз. Кереги жок.
мен толук айта Эмнеге? алам. Себеп дегенде туризм тармагына караганда эч кандай салымды көргөн жокпуз. Ички туризмди даже өнүктүргөн жактан салымды көргөн жокпуз. Укукна тергеме, мисалы эмгек укугун коргоо жактан деле мен деле эч кандай көргөн жокмун. Профсоюздун бул биздин эмгек омбудсмени да сакташ келе. Анан азыр мына бул жерден мисалы жанагы банкрот болуп аткан предприятие ким күнөөлүү, директор күнөөлүү, же биякта укук талаптары кимде ошол жактын профсоюз защита эч керек деп ылдыйкы жакка шылтоолорду угуп калдым да. Мен бул жерде бир нерсе менен салыштырып кетсем болот, мисалы ТЭЦ менен. ТЭЦ болууда ким күнөөлүү? Насос күнөөлүү деген сөз болот да. Бирок жетекчи эмес. Мен ошону азыр угуп калдым да, тилекке каршы. Ошол эле жанагы Чолпон Ата же башка Чолпон Ата эмес, деги эле 90% санаторий курорттун баары тең банкрот болуп аткан же УБТшнын ким күнөөлүү? Ошол эле насостор күнөөлүү болуп атыптыр да. Кыскача мен ушуну уктум да. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, НТС каналынын түз эфиринде Ар тарап программасын көрүңүздөр. Бул жолу биз кесиптик кошундар федерациясынын айланасында болуп жаткан окуяларды талкууга алдык. Эфирден кайрадан амандашканча.